Көк уна кайсы багыттарга жүрө алат? Assalamu alaykum hurmatli men көршілер. Мен кече ушул суроону узатып, эгер жообун билген болсоңуздар, комментарийга жаза кетиңиздер дедим. Комментарийга жазгандарга ыраазычылык билдиремин. Азаматсыңар. Азыр эми мен туура жообун айтып берейин деп атам. Көк уна азыр кесилишке келип калган. Алдына 3 багыт көргөзүлүп атат. Түзгө, солго жана артка деп. Ушул 3 багыттын кайсы бирине жүрө алат? Аны биз кантип билебиз? Биз жол белгиге карайбыз. Оң тарапта 2 белги турат. Биринчи белги эскертүүчү белги, эки тараптуу кыймыл деген эскертүүчү белги экен да, анын төмөн жагындагы табличкада 100 метр деп койгон. Стрелкасы жок болгондон кийин, демек 100 метрден кийин эки тараптуу кыймыл бар экенин билдирип атат. Көк унадан бараткан жолу бир багыттуу кыймыл экен. Азыр 100 метрден кийин анан эки тараптуу кыймыл башталат экен. Ушул бир багыттуу кыймылда бараткан көк уна солго жана артка кайрылса болобу? Жок, болбойт. Бир багыттуу кыймылда солго жана артка кайрылганга тыюу салынат. Демек азыркы учурда көк уна кайсы багытка жүрө алат экен? Бир гана түзгө гана жүрө алат. Ошондо көк уна кайсы багыттарга жүрө алат деген суроого түзгө гана деп жооп бергендерге ыраазычылык билдирем. Азаматсыңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.